Өмүрдөн узун узак жолдорунда өзгөртпөй мүнөзүн да сыйырматын жашаган адамдардан дем күч алып жашоонун өзү кандай гана бакыт. Эртеңки күндү эч ким билип болбойт. Бүгүнкү тирүүлүктөн алып кубат, бүтпөгөн иштеримдин максаты чоң. Үмүттөр келечегим жарык кылат. Мен сүйдүм, бул өмүрдөн таптым бакыт. Мени да сүйүү жерге таштаган жок. Убакыт гана мага көрсөтө алды жашоомдо мен таппаган сөздөргө жооп. Бул өмүр жараткандан белек экен. Берилген өмүр сага ыраазымын. Кереги элге журтка көп болсо экен, мен ушул жашап жаткан жылдарымдын. Өмүр бул бизге Кудайдан берилген белек экен да. Мен ушундай түшүнүп койдум да. Ошо берген белегин биз аябай татыктуу жашап өтүшүбүз керек экен да. Албетте ошол ооруган адамды көргөнүңдө, ошол ооруган адам өмүр өтө кыска экенин, өмүрдө көп нерселер өмүрдү кыска кылып кое турганын түшүнүшөт да. Мына ошол адамдар менен сүйлөшүп отуруп, анан ошо аттиң айтканын карап, анан ошо көп адамдарга айткым келет да. Адамдар эң биринчи өмүрдү жакшы өткөрүш үчүн биз дайым мындай жакшы ниет менен жүрүшүбүз керек да. Чындыгында жакшы ниет менен жүрсөк, биз өмүрдүн таттуу экенин, өмүр кымбат экенин сезебиз да. Дээринде бар адам элге сөзсүз пайда алып келерин бүгүнкү каарманыбыз өмүр жолунда так даана айгинелеген инсандардын бири. Элет жеринде чоңоюп, билим алууга ушунчалык дилгирленип, бийик максаттардын сересине азыр жеткен учур. Жаштык мезгилимде мен негедир бир эсимде бар, ботаника деген сабакты өтүп калдык. Ошол жакта жаныбарлар жөнүндө, зоология сабагында ошо жаныбарлар жөнүндө өтүп атканда мен негедир ушул адамдын скелетин негедир ошол мезгилде гана элестетип баштагам да. Могу атам кечкисин бизге тоок союп, ошо тоокту шорпо кылып берсе апам, мен ошол ар бирибизге тийген сөөктү алып, мен ошолорду улаштырчу элем да. Улаштырып анан сөөк деген мындай болот турбайбы? Ушундай сөөктөргө анан бул булчуңдар кошулат турбайбы деп негедир ошол жаштыгымдан эле негедир бул адамдын мүчөсү, адамдын тулкун мүнөзү жөнүндө ой кетип эле ушул азыркыча эсимде бар да. Ошол ар бир сөөгүн кичинекей сөөгүнөн бери кошуп, ар биринен сөөктү алып кошкон мезгил мен ошол эч эсимден кетпейт да. Ошол 14 жашымда апам катуу оорудан каза болуп калды. 6 бир тууган калдык. Анан ошондон кийин мен ушул кийинки мен өзүмдүн турмуштагы кийинки чоңойгондо кайсы кесипти аркалайм деген кесибим мен ошол апам каза болгондон кийин толук мен ушул кесипке өтөм деп өзүмө катуу ант берип бел байлагам да. Жөпжөнөкөй карапайым үй бүлөдө чоңойгон элеттик кыз азыр элдин ден соолугун дарылоодо өзгөчө орду бар абройлуу дарыгерлердин катарында. Албетте бул даражага жетүү үчүн тынымсыз эмгектенип, токтоосуз билим алганы өз натыйжасын берүүдө. Ошондон кийин эле ушул кыздар орто мектебине келдим. Анан эми шаарда баягы кичине болсо дагы орусчаны үйрөнө баштайсың да. Анан ошо Ош шаарында орусчаны кичине үйрөнө баштадым. Бирок мен баргандан эле бизге орус тилди окутчу да. Анан аябай окуганга, өтө орусчаны окутканга, түнү менен окуганга, ушу орусчаны түнү менен орусчаны окуйсуң, эртең менен орусча жооп бериш керек. Орусчаны бияктан жаттайсың, орусча китепти ачасың, анатомия болобу, биология болобу, башкасы болобу, бияктан орусчаны жаттайбыз. Бияктан окуп, ошону дагы түшүнгөнгө аракет кылчу элек да. Ошо менимче көбүрөөк эмгек талап кылды окшойт. Ошол эмгектин айынан эле биз ушул немеге, албетте биздин арабызда дагы ошого чыдабастан орусча түшүнбөй, аны түшүндүрө албай кетип калган өзү биздин деле группалаштарыбыз болгон. Биз эми ошо аракет кылып, менимче ушу чыдамкайлык, эмгек ушул бизди ушуга түрттү окшойт да.
2019-жылдары элдин үчүн алган жаман илдет канчалаган адамдарды арабыздан алып кетти. Мына ошол учурда дарыгерлер күн түн дебей эл кызматында болушту. Маектешибиз ошол кезде элдин саламаттыгы үчүн колдон келген аракеттердин баарын жасады. Албетте ал мезгилде биз врачтар эми өмүр сакчысы болгондон кийин биз өзүбүз жөнүндө ойлогон жокпуз. Ар бир адам өзүнүн ниетине эч кандай мен азыр ооруп калам, мага тиги адамдан жугуп калат, мен ооруп калам дагы мен тиги чыга албай калам деген ниетте болбой чыктык да биз врачтардын. Көп эле жок, мен оорубайм, мен оорубашым керек, мен деген ушундай кесипти тандап алдымбы, мен деген оорубашым керек деп ошондой ой менен эле чыктык да. Биз күнүгө ошондой ой менен турдук да. Кой эртең менен туруп, кой бүгүн кандай кылат экенбиз, бүгүн канча адам келер экен, бүгүн адам азаярбы экен ооруган адамдар деп. Больницада болобу, поликлиникада болобу, кичинекей эле бир медцентрлерде болобу, биз эртең менен биз кокуй биз барайлычы, ошо эртең менен кандай болду экен, ким келди экен, эмне болду экен, кантип ооруп атат, биз ал өзүбүз жөнүндө ойлогонго убакыт таппадык да. Элдин башына түшкөн кыйын күндөр артта калганы менен көңүлдөрдөн кантип өчмөк эле. Ошол мезгилде эстесем, ошо мен эч мындай неме сүйүнүч менен эстей албайм да, дайым капа болуу менен эстейм да. Себеби биздин врачтар да каза болуп калышты да. Ошо өздөрүнүн жанын аябаган врачтар да каза болуп калды, тууган уруктар каза болуп калды. Ошон үчүн ушул коронавирус мен үчүн эстөө оор болуп саналат да, өтө эле оор болуп кетет да мен үчүнчү. Жакшыларды бес көтөсүз жоготуп, жанчылбады биздин канча жүрөктөр. Жаратканым, айтчы эмне үчүн? Жакшыларды жашырганды сүйөт жер. Жүрөктөр 100 жеринен тилинип, эсеби жок чейин жандан айрылдык. Көтөрүүгө бизге жеңил болбоду, башка түшкөн ошол кезде кайгыңды. Ооруганы жүрөгүмдүн кеп эмес, о эртеңки кандай болот тагдырың? Алакандай элим журтум оорусаң, ат көтөргүз болду жүгү кайгыңдын. Элди сүйүү, элге жүрөгүн арноо чынында эрдик. Мына ушундай мыкты адистери бар элдин албетте бактысы бар. Баардыгыбыз жатып калдык дейт да. 6 адам тең жатып калдык дейт да. Үйдө 6 адамбыз, жолдошум 4 балам дейт. Эч бирибиз тура албайбыз дейт да. Эми вирус ушундай кылып кыйнап салды да адамчы. Эч бирибиз тура албайбыз дейт да. Анан ушун араң эле дейт. Телефонду ушундай алып эле дейт. Ушинтип карасам эле дейт. Сиз дейт тургула, тур, жатпа деп эле кыйкыратыпсыз дейт. Анан эле дейт мындай чырала түштүм дейт да. Анан эле уксам эле дейт, тургула, кайнак сууну ичкиле, кыймылдагыла дегенден эле кокуй тургула деп эле баягы жерден кыйкырып эле баарыбыз жатып калыптыр дейт да. Баарыбыз эле кетип атабыз дейт да. Анан тургузуп эле дейт, огородко алып чыгып эле дейт, багыларды бас эле бас деп эле дейт, чайнекке сууну куюп алып эле ысык сууну ичирип эле баарын бастырып атам дейт. Сиз айткандай соодан ичкен, соодан ичип дейт, пересиз. Ушинтип эле дейт, 3 күндө баарыбыз бутубузга туруп кеттик деп атпайбы? Анан ушунчалык дагы айтам да, дагы ушу Кудайга чексиз шүгүр да, ушундай ушу кичинекей менин методум болсо дагы канчалаган адамга жардам берип, ошол адамдар ушул оорудан чыгып кеткенине мен өтө чоң Кудайга чексиз ыраачылык айтар элем да. Дарыгерлик кесипке бүтүндөй өмүрүн арнаган маектешибиздин жолдошу да ушул кесипти аркалаган мыкты инсандардын бири болгонун айтты. Кудай Таалам бизге жакшы көрүүнү, сүйүүнү, мекенди сүйүү, баланы сүйүү, жолдошуңду сүйүү, ата энеңди сүйүү, махабатты берип коет экен да. Ошондой сүйүүлөргө да мен абдан кабылгам, өтө чоң кабылгам. Бул менин сүйүүм, менин жолдошум Раматлык Ажыкулов Сагынбек деп Аксенин кулун эле. Мен өтө Кудайга чексиз шүгүр айтар элем, мени ушундай инсанга жолуктурганга. Биринчиден Кудай мага ошондой сүйүү берип коюптур да. Ошол адамды мен ошол адам менен 29 жылдан ашыгыраак 30 жылга жакын жашадым. Мен 30 жыл мен ошого болгон сүйүүм эч качан мындай басаңдаган эмес да. Кайра күндөн күнгө аябай күчөгөн да. Мен абдан сүйүп чыккан менин жолдошума. Раматлык
Кудай ыраазы болсун мен жолдошума, жаткан жери бейиштен болсун. Ал 50 жашында өтүп кетти, албетте мен үчүн өтө оор болду. Бирок биздин ошондой менен абдан аны сыйлап, аны ошончолук жакшы көрүп, анын мен ишенесиздерби, мен кээде айтсам таң калышат да, мен анын байпагын даже жерге ыргыткым келбейт же. Мен аны жаткан жерин мындай ушунчалык тазалап туруп, ошон жеген оокатына да ушунчалык көп көңүл бурчу элем да. Азыркы жаштарды карасам, мындай күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө нааразы да. Жок, эч качан нааразы болбош керек. Бешенебизге кимди жаздыбы, биз ошого ыраазы болуп жашасак, дагы жакшы турмуш болот да. Мен ошончолук аны сүйгөн үчүн, мен ошончолук аны сыйлаган үчүн мен ойлойм жакшы күндөрдү өткөрдүк. Ошол биздин жакшы жашаган күндөрүбүздөн биз 4 баланы таптык. Бүгүнкү маектешүү учурунда жакшы адам менен өткөн жакшы күндөр пендени бир өмүргө бакытка бөлөп жашаарына биз даанандык. Колубузга кичинекей тикен кирген болсо, аны чыгара албай канча оора тартабыз. Ал эми дарыгерлердин мамык колу канча адамдардын дартын дабалап, жашоосуна кайрадан үмүт берет. Адегенде досуңдун ким экенин айт. Мен сенин ким экениңди айтып берем деген кеп бар. Ошо сыңары каарманыбыздын кандай аял зат экенин бизге бирге окуп, бирге иштеп жаткан курбусу айтканы жакшы. Досум Бапаева Гүлсана экөөбүз 1988 жылы бүттүк. Ага чейин тааныштыгыбыз ошол институтка тапшыргандан баштап 82 жылдан бери тааныйм бул инсанды. Өтө пейили, кенен, өтө ушундай бир күлк мүнөздүүлүк деп коет азыр мына биздин мусулманчылыкта азыр баардыгы эле ушул нерсени түшүнүп атышат, что эң адамдын ушул жакшы сапаттарынын бири бул ошо күлк мүнөздүүлүк экен да. Аллахтын алдында бул өтө бааланган нерсе. Ошон үчүн ошол нерсесин мен баамдап, байкап, баалап берет элем. Баса белгилей турган сапаты ошол. Кандай инсан болсо дагы, эркек бала болобу, жаш адам болобу, карган киши болобу, аялбы, кемпирби, окуганбы, кандай социалдык статуста жашайт, ал кедейби, байбы, ар бир адам менен өзүнүн мындай тилин таап сүйлөшө алат. Ошол жагы өтө өзгөчөлүктөрдүн бири деп айтам. Анан эч качан ошол пейлинде бирөөгө мындай кек сактап, бир бүгүн айткан сөздү бүгүн унутат, бүгүн өткөн күн ошол өткөн күн менен кетет. Бул аябай жакшы сыфат, адам баласына керек боло тургандар. Негизи студент болгон мезгилде биз группада көбүнчө айылдан баргандар окуйт эле. Анан эми Гүлсана өзү эми Оштон барып, ошол Кара Сууда окуп, Ошто окуганына карабастан, ошол Бишкекте жалаң ошо Бишкектик шаардык группалаштар менен бир группада окуп калган да. Ошолор менен тең тайлашып, алардан ашса ашып жакшы окуду, бирок бир кем калган жок. Досум өзү терапевт болуп баштап, анан көп адистик немени аркалады да, бир эле терапия менен эле чектелип калбай, баардык ошо медицина кандай тармактар болсо ошонун баардыгында өзү башоту менен кирип, практика жүзүндө көрүп, жанагындай патологоанатомия деп коет, жанагы өлгөн кишилерди вскрытие жасаган жерлерде да, например, билбейм, менин духум жетеби эле, жетпейби эле, бирок менин досум ошондой жерде дагы мындай тайбай иштеп берди. Өмүр сапарында алдыга койгон максаттарынын баарын иш жүзүнө ашырып, элге, доско, кесиптеш, жакын саналыштарына жулуу мамиледе болуу, бул да ар бир адамдан табылгыс асыл сапат. Эң жакшы жагы ошол биз эми аял зат болгондон кийин, аял заттын ошо эң чоң ролу баягы эне медресе деп коет экен, биринчи очередь ал жумушунда эмес, биринчи очередь ошол биринчи кезекте ошо үй бүлөдө аял катары биринчиден мен баса белгилеп кете турган нерсе эң мыкты өмүрлүк жар болду. Раматтылык Аяшыбыз сагын аябай жакшы инсан эле. Ошол инсандын кыргызча айтканда жакасын агартып, ошол сагынды сагын кылып, ушундай бир башкача бул экөөнүн дагы өзгөчө немеси, бири бири менен сүйлөшүп, бири бирин баягы
жүрөгү менен сүйүп анан кийин үйлөнүшкөн. Экинчиден балдарына өтө жакшы тарбия таалим берди. Альхамдулилля, балдар биринчи очередь ушу Аллахты тааныган, адептүү, акылактуу, билимдүү, өтө тарбиясы жакшы инсандардан болуп, мына бүгүнкү күндө ар бири уже өзүнүн жумушунда, өзүнүн жашоосунда ордун таап калды да. Жашоону биз жаркыратып жашоо үчүн албетте ден соолук керек. Бирок ден соолуктун баа жеткис байлык экенин ооруганда гана билебиз. Ошол дартыбызды дабалаган дарыгер анан кантип жүрөгүбүздүн төрүндө жашаган адамдардын бири болбойт дейсиз. Элге ак кызмат кылган дарыгер Гүлсана Бапаева чынында элдин кызы. Миңдеген адамдардын дартын дабалаган Гүлсана айым, сизге ак тилден айтаар кеп, ден соолукта болуп, кылым жашаңыз.